Бакас уулу Медина Канатбековна мына ушундай туулгандыгы тууралуу күбөлүккө Орусиянын Иркутск шаарында Канатбек кыздуу болгондо каттаткан. Өзүнүн фамилиясы да Канатбек Бакас уулу болгонуна байланыштырып, кызында Иркутск шаарында каттоо кызматы уулу деген сөздү кошо жазып коюшкан. Кыргызстанга кайтуу зарыл болгондон улам өзүбүздө оңдотуп алам деп келе берген экен. Бирок учурда бул катаны жоюуга кыйынчылык жаралды. Менин өзүм фамилиям Бакас уулу да. Анан орустар Бакас уулу деген нерсени фамилия деп түшүнгөн дагы. Бул кызды дагы Бакас уулу кылабыз дешкен. Кийин анан биз канча спорлор болгон, башка болгон орустарга түшүндүрө албай койгонбуз дагы баягыныч. Кийин анан Кыргызстанга кайтыш керек болуп калып, анан өзүбүздү оңойлош керек да, биз мажбур эле анан жастан жазып коер уулу кылып деп жазганбыз да. Кыз баланын уулу деп катталып калуусуна Орусиянын мыйзамдары себеп болгон. Канчалык түшүндүрүүгө аракет кылса да мыйзамга таянып уулу деп жазып коюшкан. Эми жарандыкты тастыктоочу документ эртеби кечпи жараксыз абалга келүүсү мүмкүн. Бул жагдай ата-энелерди чочутууда. Орусда түшүндүрө албайсың, олар өзүнүн законуга эме кылат экендер да. Себеби олар айтып атат, менин фамилиям если Гапаров болгондо, ондо Гапарова кылып коймок экен. Меники уулу болуп калганын себебинен эле ошо мында уулу кылып койгон да. Азыр эми кийин чоңойгондо өзүн намыс кылат же болбосо мектепке да туура келбейт деп алмаштырыш керек по-любомучу. Ошону эми кандай жолдон алмаштырат, уже мен акылым жетпей калды чын жерде. Канатбекке окшоп Орусияда кыздуу болгондор 1 же 2 деп айтканга болбойт. Мындайлар мигранттар арасында көп эле кездешет экен. Кыздын фамилиясын уулу дегенден өзгөртө албай жүргөндөр мыйзамдык эрежелерди ушундай абалдарга карап оңдоп беришсе жакшы болмок. Же кантип абалдан чыгуунун жол жобосун түшүндүрүп, маселени чечип беришсе дешет айылдыктар. Уулу деп кыз баланы жазса, кийин деле күлкү болот да. Өзү кыз болгон болсо. Ал чоңойгондо деле бул кандай адам, ар ким моралдык дагы бул чоңойгон сайын моралдык дагы өзүн басымдырып калат. Бул туура эмес. Бериш керек кыргызда жөн. Кызды эле. Чет өлкөдө перзенттүү болуп туулгандыгы тууралуу күбөлүгү туура эмес жазылганынын азабын тартып жүргөн канча киши деп так айтуу кыйын. Анткени андайлар атайын каттоодон өтпөйт. Болгону аймактык жарандык актыларды каттоо бөлүмүнө кайрылганда гана белгилүү болот. Кайрылган учурда да жаран төрөлүп каттоого турган жеринен гана күбөлүгүн алмаштырууга акылуу. Кыргызстанда болсо Орусияга расмий кайрылуу менен маселе чечилет дешет Баткен райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү. Уулу кызы экенин түшүнбөй, кызын уулу кылып, уулуну кызы кылып жазып койгон. Ошондуктан уулу деп жазып койсо, эгерде кыргыз жараны болсо ата-энеси төрөлгөн баланын, бизге келсе оңдоо түзөтүү жүргүзүп туруп, ал жака бала катталган жердин отдел ЗАГСына сообщение беребиз. Оңдоткула, биздин мындай закондо мындай жок, уулу кызы дегенде кызын уулу кылбай, кызы кылып жазып бер деген. Баланы ошентип оңдоо түзөө жүргүзсө болот. Кыргызстанда 1989-жылдан баштап ымыркайга уулу жана кызы деген фамилия ыйгарыла баштаган. Бирок Орусияга жумуш издеп кеткен мигранттарга мындай фамилиялар айрым учурларда ыңгайсыздыктарды жаратып, кайрадан Ов жана Ова деген фамилияга өткөндөр да болгон. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.